Кутман кеч, урматтуу кыргызстандыктар. Арча медиа кайрадан силердин назарыңарга актуалдуу темаларды сунуштайт. Канча күндөн бери биз ушу Кемпирабад боюнча сөз кылып келатабыз. Бүгүн деле ушул теманы улап, эртең өкмөттө чоң жыйын болот деп атат. Ошо чоң жыйындын алдында элге мындай стратегиялык маселелерди ачып берелик дедик. Бүгүн биздин коногубуз Кеңешбек Дүйшөбаев. Убагында ушу укук коргоодо улуттук коопсуздук кызматын жетектеген биздин агайыбыз. Канчалык Кыргызстанга кооптуу маселе бүгүн алдыбызда туруп атканын талкуулайбыз. Саламатсыздар агай. Саламатсыздар, кутман кечиңиздер менен. Биринчи эле суроолордон болсун, агай, эмне үчүн биз бул Кемпирабад маселеси стратегиялык, маанилүү Кыргызстандын бүгүнкү эмес, эртеңки боло турган коопсуздугу ошондой деңгээлдеги маселе катары көрүп атасыз? Эми мына акыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүт эл укту коомчулук толкунданып атат ушу Кемпирабад суу сактагычынын тегерегиндеги маселелер боюнча. Анан кийин балким бирөөлөр түшүнсө, башкалары түшүнбөй атат. Эмне үчүн Кемпирабаддын тегерегинде де ушундай ызы чуу чыгып калды, бул эмне болгон жер депчи. Эми биринчиден географиялык жагын карап көрсөк, Кемпирабад суу сактагычы биздин Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда жайгашып, абдан маанилүү жерди ээлеп турат да. Ал жерде мына Кемпирабад суу сактагычына 3 суу агылып кирип, ошол жерде суу толтурулуп, анан кийин ал суу толугу менен Өзбекстан Республикасына кетип жатат. Анан стратегиялык эң маанилүүсү бул Өзбекстан Республикасында 2 миллион гектарга жакын жер сугарылып, андан тышкары 500 миллион киловаттка жакын электр энергиясы ошол жерде иштелип чыгып, Өзбекстан үчүн өтө маанилүү объект болуп саналат. Мына тарыхын айтып кетсек, мына агайларыбыз айтып кеткен, мына элдин арасында да бул информация маалымат кеңири тарады. 65-жылы, 75-жылы өткөн кылымда Кыргыз Республикасынын бийлиги, ошол кездеги республика, Өзбекстан Республикасынын бийлигинин өтүнүчү менен биздин Кемпирабад жергесинде ошо суу сактагычты курууга уруксаат берген. Эми билесиздер, ал мезгилде бүт маселенин баары Москвада чечилип, ошол жердин буйругу менен аткарылчу да. Анан биздикилер негизинен бул Өзбекстанга көбүрөөк пайда алып келип, бизге көп деле пайдасы тийбегендигин биздикилер эсеп жүргүзүп, экономикалык санаулар жүргүзгөндө дагы айтышкан. Биз бүт пайданын баарын негизинен Өзбекстан көрөт экен, бизге көп пайдасы жок экен. Ошон үчүн биздин жоготуп аткан пайдаларыбызды дагы силер калыбына келтиришиңер керек да. Ошондо Өзбекстан тарап бизге 210 километр, кийин дагы кыскартып отуруп 149 километр канал салып берип, андан тышкары дагы дренаждык системаларды куруп берип, кара суу өзгөн шаарлардын баарында дренаждык канализациялык системаларды салып берген. Анан кийин эми биздин жерибиз кетип аткандан кийин биз айдоо жерлеринен, жайыт жерлерден ажырап калдык да. Ошол жоготууларды компенсация кылып беребиз деп өзбектер бизге дагы жерлерди бөлүп беришкен. Өзлөрүнүн өкмөтүнүн токтомунун негизинде. Биздин өкмөт болсо аны атай токтом чыгарып туруп, анан кийин ал жерлерди биздин чек арага өзгөртүп туруп, биздин чек арага кошуп алган. Бирок тилекке каршы мына 50-60 жылдан ашыгын убакыт өтүп баратса дагы өзбек тарап өзүнүн айткан убадаларын аткарган эмес. Ошол кезде Москванын мындай басымына, айтканына, буйруктарына карабастан ошол чечимдерин аткарбай, биз тарап абдан экономикалык жоготууларга учурадык да. Мына Исмаил Исакович агабыз, генерал, айтып атат, мына ушул мезгилдин ичинде өзбек тарап 2 миллион жер айдоо жерин өздөштүрүп, экономикасын гүлдөтүп, айыл чарбасын өстүрүп, 2,5 миллиардтан ашуун пайда табышты деп. Ошол эле мезгилде өзбек туугандар бизге берген убадаларын аткарбай, биздин жана кайрак жерлер өздөштүрбөй калганына байланыштуу 1,5 миллиард доллар зыян тарттык деп. Андан кийин карап көрсөңүздөр, бул өзбек
тарап үчүн абдан маанилүү болуп атпайбы? Абдан маанилүү болуп атат. Стратегиялык объект болуп атат. Анан бүгүнкү ошондочу агай. Иә. Агай, мындай маселе. Эгер суу бул аябай маанилүү болсо, алардын миңдеген гектарларын сугарса, Өзбекстан тарап мындай чын эле коопсуздук маселесин ойлонуп, Өзбекстандын 10, 20, 30 жылга алдыга ойлонгон кадам таштап атканын биз байкап атабыз. Эмне үчүн элдер айтып келет да, биз сууну колдонбосок, светин алар алса, жөн эле эмне чыр көтөрүп атасыңар, берип эле салбайлыкпы? Анын бүгүнкү күндө пайдасы жок болсо, эртең аны жаап алса деле бизге эмне пайда? Ал все равно Кемпир-Абад суу сактагычын толугу менен Өзбекстан колдонот экен. Силер жөн эле мындай саясат кылып атасыңар деген аябай көп элдер ушинтип ойлойт экен да, эми биз же суусунан пайда көрбөсөк, же жеринен пайда көрбөсөк, эмнеге эле ушуга тырышып калып атасыңар деп атат да. Рита, мен ошону айтып келе атпаймынбы? Мына Өзбекстан үчүн бул абдан зор, маанилүү экономикалык жактан, стратегиялык жактан объект болуп атпайбы? Өзбекстан үчүн зор объект маанилүү. Эгерде ошол объект биздин колубузда болсо, анда өзбек туугандарыбыз биз менен тең ата калыс сүйлөшөт да. Эгерде биз ошол объекттин толугу менен өткөрүп берип койсок, биз колубуздан козудан ажырап атпайбызбы? Ал жерде биз кантип тең ата болуп сүйлөшөбүз? Кантип калыстыкты камсыз кылабыз? Карап көрсөңүздөр, бүгүнкү күндө ошо суу сактагычтын 4төн 1 гана Өзбекстанга тиешелүү, дагы 4төн 3 биздин территорияда. Ошол суу тосулган дамбанын жарымы биздики. Ал жердеги 2 ГЭС биздин территорияда турат. Аны ошол объекттер биздин колдо болсо, Өзбекстан бизге эч качан кол салбайт, басым жасабайт, коркутпайт, үркүтпөйт да мурункудай болуп. Ошол үчүн зор стратегиялык мааниси ошондо болуп атпайбы? Түшүнүктүү. Анда эки чоң мамлекетке биз тең ата болуп, кандай бир сүйлөшүүлөрдө биз силерге жасап аткан ушундай зор салымыбыз бар, силердин регионуңар гүлдөгөнгө деп, кандай бир сүйлөшүүлөрдө буну рычаг катары колдонгон нерсе турбайбы анда, Эң туура, эң туура. Мына кээ бир аксакалдарыбыз, активдерибиз айтып атпайбы? Өзбекстан абдан күчтүү, аскерлер да күчтүү, армиясы күчтүү, экономикасы күчтүү, баардык жагынан күчтүү, биз алар менен сүйлөшө албайбыз. Ошондуктан алар бизге тең жакшы мамиледе болуш үчүн биз Кемпир-Абадты беришибиз керек дейт. Аны Кемпир-Абадты берип салсак, алар биз менен кантип сүйлөшөт? Карап көрсөңүздөр, эгемендүүлүктү алгандан бери 90-жылдардан кийин өзбек туугандар өзгөчө мурунку президенттин кезинде каалагандай жерлерди тосуп, зымтекелек менен тосуп, каалаган жерлерди басып алышпадыбы? Биздин канча жарандарыбызды чек арага жакындаган үчүн атып салып атпадыбы? Кармап кетип атпадыбы? Канча малдарыбызды айдап кетишти. Анан кийин алар өзүлөрүнө алган милдеттенмелер менен 60 жылдан бери аткарбаса, анан бүгүнкү күндө аткарат деген кандай кепилдик бар? Ошондуктан жалгыз гана кепилдик биздин колубуздагы бул суу сактагычты сактап калуу, дамбанын жарымын алуу жана 2 ГЭСти алуу дагы анан тең ата болуп сүйлөшүү. Анан абдан жакшы идея айтып атышат. Анда биз ушу биргелешкен ишкана куралы деп. Туура, давайте ишкана куралы, бирок Кемпир-Абадты сактап калып, дамбанын жарымын алып, 2 ГЭСти алып туруп, ошо кыргызданды менчигилеп туруп, мойнуна алдыртып туруп, анан ошону биздин үлүш катары чогуу биргелешкен ишканага киргизсек. Эгерде бүгүнкү күндө биз суу сактагычты жери менен берсек, платинаны берсек, 2 ГЭСти берсек, колубузда эч рычаг жок болсо, анан биз аларга кантип айта алабыз? Тең ата болуп чогуу иштели деп кантип айта алабыз? Эми өзбек туугандар абдан дипломатичный эл келет эмес, макул деп далага таптап, мына баарды өткөрүп бергиле, анан тең ата колдонобуз, каалаганыңардай суу ичкиле. Макул деп сүйүнүп барсак, анан кийин мына Мирзиёев кезинде абдан жакшы мамилелер болуп атат. Мирзиёевден кийин Каримов окшогон башка дагы бир президент келсе, анда эмне кылабыз? Анда мына 9-чу горизонталь боюнча, 900-чү горизонталь боюнча чек ара өтөт деп атат. Суу болсо да, толбосо да 900-чү горизонталь боюнча өтөт деп атат. Мына барып келдик баягы Өзбүнгө, курултайга. 9-чу горизонталь менен тартканда суунун чеги мына Ош Бишкек стратегиялык жолуна 200 метр жетпей калат экен.
өзгөн шаарын кекилтектеп келет экен, Карасууга жакындап барат экен. Эми Кудай маанибет нары кылсын, мына 90-жылдар жылдар өткөн кылымдын эсибизде, кечээки 2010-жыл эсибизде улуттараралык жаңжал болуп кетти. Эми кайталанбай койсун, эми ал Кудайдын колундагы иштер. Эртең Кудайдын беттарыбыз кайталанып кетсе, анан кийин Украинадагыдай кылып кээ бир жерлерде мына көрдүңөрбү, Луганск болобу, Донецк болобу, Херсон болобу, референдум өткөзүп Россиянын составына кирип алышпадыбы? Өзбек туугандарыбыз мына өзгөн шаарынын элинин 80%-ин түзөт. А эгер ошентип референдум өткөзүп Өзбекстандын составына кеттик, кош болгула десе, анда эмне кылабыз? Анан өзбек туугандар мына чек ара 900-чү горизонталь боюнча өтүп атат деп туруп, ошонун баарын зын тос менен тосуп салса, кантип балык киргизебиз, кантип балык кармайбыз? Анткени мына бүгүн Украинада болуп аткан окуялар, Армения, Азербайжандын ортосунда болуп аткан окуялар, бул эл аралык келишимдер эки тараптуу болобу, көп тараптуу болобу, кол коюлуп күчүнө кирген күндө дагы кээде кызыкчылыкка төп келбей калса, ырктылык салдат экен. Анан кийин эртең баары андай болбойт деп ким кепилдик бере алат? Ошондуктан айткандай баягы доверяй, но проверяй деген бар да. Ишенсек дагы, бирок өз кызыкчылыгыбызды биз сатпашыбыз керек да, өткөрүп бербешибиз керек. Агай, бул Тажикстанда болгон окуяда баягы жол бир эле болгондо, ошол жолду атып туруп алганда, ушул акыркы окуяда көбү жанагы Сокчак менен өтүп, Өзбекстандын чек арасы менен өтүп калды да, ошондо кайсы бир региондорду бириктирген бир эле жол болгондо, анан чек ара ошол жолдун прям тушунда өткөн. Бул дагы кандай бир коопсуздуктардын бири да, мындай стратегиялык, андан башка жол жок. Баягы чоң-чоң региондорубуз бири-биринен ажырап анклавка айланбаса дагы, баягы ушул эле жол менен өтө турган болгондо, бул дагы коопсуздук маселелерге кирет да, Сөзсүз да. Эми кандайдыр бир коопсуздукка коркунуч жаралып, ар ким мамлекет өзүнүн чек араларын бекемдей баштаса, анан кошуналардын ортосунда кандайдыр бир ажырым болуп калса, албетте алар чек арасына аскердик техникаларды алып келет. Ок атуучу чоң куралдарды, замбирек болобу, танка пушкалары болобу, аларды коет. Анан кийин дотторду, дзотторду жана вышкаларды орнотот. Анан мен жана айтып атпайбы, мурунда эле көп көңүл буруп аптырмын. Мына баягы барганда абдан көңүл буруп карадым. Жанагындай 200 метрге жакын келсе, анан кийин бул болсо жалгыз жол болуп атса, тем более бул жол жана кокту колот менен мындай жүрөт экен, бир жолду жаап койсо вообще байланыш үзүлүп калат экен. Ошондой коркунуч жаралып калса, анда биз кантип байланышып, кантип кандай бири-бирибизге жардамга барабыз? Ал абдан чоң суроо болуп атпайбы? Ошондуктан жанагындай суунун деңгээлин 900-чү горизонталга алып келип, биздин стратегиялык жолубуздун жабылышына жана өзгөн шаарынын жанына кекиптектеп келгенине биз жол бербешибиз керек. Бүгүнкү күндө баягы тиги жыйынга да чогуу катыштык, парламенттеги комитеттин жыйыны деп акырында чечим чыгарып коюшту. Ошол жыйында деле депутаттарга протоколдун өзүн көрсөтпөгөн, эми макул, бизге көрсөтпөсүн, макул, ачык эфирге чыгарбасын. Бүгүнкү күндө бир дагы депутатка жанагы өздөрүнүн даярдаган документин Алло. Алло, угулуп жатабы? Это связь угулбай калды. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Кандай Ритайым ушул айткан жүйөлөрүң боюнча мен мындай айткым келет да. Бүгүнкү күндө эмне үчүн коомчулуктун калкуусун жаратып, элдин кыжырын кайнаткан эмне жагдайлар болуп жатат? Вот өзүң туура айттың, мына Жогорку Кеңештин комитетинде карап атканда жөнөкөй эл коомчулук эмес. Жогорку Кеңештин депутаттары документтерди ала албай, тааныша албай калышты да ошол жөнүндө ачык айтышты.
Бирок ошого карабастан мына учуру келгенде таанышасыңар, мындай эле чечим кабыл алыла бергиле деп эле күчкө салып эле комитеттин чечимин чыгартып салышты. Эми жогорку кеңешке, мыйзам чыгаруу палатасына ушундай мамиле болуп атса, депутаттарга ушундай мамиле болуп атса, анда калыстыкты кайдан издейбиз, кантип билебиз? Өзүңүздөр билесиздер, мына элдин дагы толкундаткан бир маселеси, буга чейинки болгон чек ара боюнча сүйлөшүү процесстери баардыгы жабык, коомго айтылбай, жеткирилбей келди. Анан кийин убактысы келгенде айтабыз дешти. Бирок эмгиче бүгүнкү күнгө чейин айтыша элек. Анан кийин мына чек ара боюнча мына 34 протокол Тажикстан Республикасы менен, 39-42 протоколдор Өзбекстан Республикасы менен кол коюлду деп атат дагы, анан кийин эмгиче биз эмес, коомчулук эмес, депутаттарга ошо протоколдорду көргөзүшпөйт. Бирок чынында келгенде ошол эки кол коюлган протоколдор жана эки тараптуу кол коюла турган келишимдердин негизи болуп эсептелинет да. Анан кийин биз жөнөкөй протоколго жете албай атсак, тааныша албай атсак, эртеңки күндө ал келишимдер кандай мазмунда болорун бир Кудай өзү билет, болуп атпайбы? Ошон үчүн жабык, туюк жазалган нерселердин баары кандай гана адам болбосун анын шектенүүсүн жаратат да. Ошондуктан ачык, айкын айтылса, бул абдан жакшы болот эле да, анан коомчулуктун мындай толкундоосун жаратпайт эле да. Анан дагы жагдайды карап көрсөңүздөр, анан ошо сүйлөшүүлөрдүн баары купуя, сыр, айтылбайт, протоколдор болсо көргөзүлбөйт. Бирок ошол эле мезгилде күчкө салып эле, шашылыш эле басым жасап эле кабыл алгыла дейт. Бул маселелердин баары 30 жылдан ашкан мезгилде камтыган маселелер да. Анан эмне үчүн 30 жылдан бери келаткан нерсени дагы 1 ай болобу, 2 ай болобу, же 1 жыл болобу, 2 жыл болобу жакшынакай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, элге түшүндүрүп, баардыгын айткандай чайнап туруп, жуда кой дегенге чейин алып барып туруп, анан кийин коомчулук тынчсыздангандыгы кеткенде, анан кийин ошондо ачык айкын эле кол коюп эле ишке киргизип койсо эмне үчүн болбойт? Ушунун баары шектенүүлөрдү жаратып аткандан кийин ишенич кетип атат. Эртең өкмөттө жыйын болот деп атат. Анан вице-премьер-министрдин өзүнүн жазуусуна караганда бизге телефон деле болбойт, түз эфир деле күтпөгүлө. Биз эки өлкөнүн ортосундагы келишимди элибиз түз эфирге алмаштырбайбыз. Биз кандай болсо да кол коебуз деген сөздөрү мындай жалпы улуттук кызыкчылык, жалпы мындай акыйкат башкарууга тилеге тескери келип атат да. Бул Кыргызстандын мындай утушу деп айтканы 19.000 гектар жер менен эле 5.000 гектардын алмашуусу болуп калып атат да. Ушул жерде бул баягы гектарлары менен эле сүйлөп, ошо заставадагы ГЭСтерди айтпай, башка маселелерди айтпаган, бул жанагы популисттик кыймыл аракетинин эле бир нерсесиби, же чын эле Кыргызстандан жашыра турган бир нерсе болушу мүмкүнбү ушул протоколдордун ичинде? Эми Ритайым ошо протоколдун мазмунун билбегендиктен биз толкунданып ошон үчүн жүрөгүбүз ооруп атпайбы? Эгерде ошонун баарын нече эле ачык айкын айтып түшүндүрүп койсо, биз ошону кабыл алсак, анда мындай проблемалар чыкпайт эле да. Биринчиден. Экинчиден, мына элге айтпай, коомчулуктун колдоосун айтпай, күчкө салып өткөргөн Үзөңгү ушунун аягы Акаев үчүн кандай бүттү? Каркыра болсо Бакиев үчүн кандай бүттү? Эми эгерде Кемпирабад ушундай жол менен кете турган болсо, Бакиевдин да, Акаевдин да тагдыры азыркы бийликти күтүп турат. Мен мындан эч кандай шек санабайм. Ушул болот. Анткени ата бабабыздын каны төгүлгөн, ата бабабыз күрөшүп келген жерлер кетип атат. Мына ачыгын айталы, мына сөздө болуп атат. Мына Каркыра мамлекетибиздин четинде жайгашып, аны баягы бирөө барса, ону барбайт. Стратегиялык мааниси анча эмес дегендей жүйөлүү сөздөр бар да. Үзөңгү куш деле ошондой болуп жатат. Айткандай, алыста көп деле бара албайбыз, биздин экономикабызга, саясатыбызга анчалык деле таасир бере алган жок. Бирок Кемпирабадтын орду такыр башка да. Мен баягы мына сүйлөшүп атканда айттым. Мына керек болсо Кемпирабад сусактагычы Өзбекстан үчүн
кан жүгүрткөн жүрөк. Аны ошол биздин колубузда турса, ошону кантип өткөзүп барып салабыз? Ойлонбойсуңарбы деп. Ана мына Суусактагы үчүн 19.000 гектарга алмаштырдык деп эле кыйкырып атышат. Туугандар, а дегенде ошо 19.000 гектардын сапаты кандай экен, ревизия, инвентаризация жасап көрбөйлүбү? Ошол жерде жашаган кишилер кыйкырып атпайбы? Ушул сугат жерлерди, сууну кайрак эч нерсе өспөгөн таштак жерге кантип алмаштырабыз? Биринчиден. Экинчиден, ошол жерлердин көпчүлүгүндө мурун эле кыргыздарга таандык болуп, кыргыздар жашап келген айылдар, кыргыздар жайлап жүргөн жерлер. Андан кийин аны кантип менен өзүбүздүн окатты кайра өзүбүзгө берип койдуңар деп атат. Бул да жүйөлүү сөз да. Үчүнчүдөн анан карап көрсөңөр, ошолардын арасында жана Уңгар тоо болобу, Кадамжайдагы жер болобу, Алабукадагы жер болобу, Аравандагы жер болобу, Кемпирабадка эч кандай тиешеси жок да. Аларды бөлүп караш керек да. Чек ара маселесин сүйлөшүп жатканда таптак категорияга бөлүш керек да. Талаштуу жер, талашсыз жер деп. Анан талаштуу жерлердин баарын сүйлөшүп, анан биз-бирине байланышы барбы жокпу, өзүнчө эле келаткан маселе өзүнчө чечиш керек беле де, аны карап көрүп. Анан талашсыз жер болсо, аны эмне үчүн биз берип салабыз? Бүгүнкү күндө Кемпирабад Суусактагы аркылуу өткөн чек ара, дамбанын жарымы жана эки кесип турган жер эч кандай талашсыз. Кыргызстанга таандык деп өзбек туугандар өзүлөрү айтып келатат. Анан баягы ызы-чуу антибиотик эметкенде өзбектер күчкө салып өзүнүн постторун коюп жылып алышкан. Бирок 10-жылы революция болгондон кийин убактылуу өкмөт келгенде өзбек туугандарды кайра ар жакка сүрүп, биз ошо чек арага чек арачылардын постун койгонбуз. Ал жердин баары биздики экенин өзбек туугандар толугу менен мойнуна алышкан. Анан колубуздагы нерсени эмне үчүн берип салып атабыз? Жөндөн түрүндө талашсыз жерди. Баягы быжырдаткан ушул моменттер болуп жатат да, Виталий. Агай, жанагы Камчыбек Ташевич айтпады беле, бир 100 гектар берейин десем, анан ойлонуп туруп 50 гектарга түштүм. Анан берип салайын десе, көрсө биздин застава бар деген азыркы сиз айтып аткан жер турбайбы? Ошондо азыркы 19,5 гектарды берип салганда, анда жанагы бизге таандык жарым платинадагы анда таптакыр эле өзүбүздүн мүлкүбүзгө доступту жап салган болуп калабыз да, жанагы 19,5 гектар жерди берип салган болгондочу, платинанын бери жагын. Ошондойбу? Туура. Мына ушул жерде Камчыбек Ташиев өзүнүн ушул маселелерди билбей туруп, компетентсиздигин көргөзүп, аны айтып салды да. Өзүнүн айткан айыбын өзү ачып салбадыбы? Ошол эки 100 гектарга дегенде өзбек туугандар бир топ жерге чейин барып ошолордун баарын камтып алсак деген. Анан Камчыбек Ташиевден мени алсаңар ала бергиле деп коюп турмун. Анан биздикилер айтканда, биздин жер пограничный застава турат, объекттер турат дегенде, ал болбойт экен, 50 гектар алгыла дедим деп. Анан бирге карап көрсөк 50 гектар да болбойт экен деп. Анан кийин мына 19,5 гектарга түштүк деп атат. Бирок ошол 19 гектар жерде биздин дамбанын жарымы, эки кес жана стратегический эң маанилүү болгон дөбөлөр туруп атат да. Ошол жер аркылуу биз болсо теңер табыла турган объектилерибиз, Госкова саар объектилерибиз ошо. Эми алардын баары кетирип салсаганда кандай биз абалда калып калабыз? Анда колубуздагы стратегиялык маанилүү жайдын баарын өткөрүп берип салып атпайбыз ошол жерлерди. Ошондуктан 100 гектар эмес, 19 гектар эмес, 1 сотка, 1 метр, 1 сантиметр өткөрүп бергенге болбойт. Анан дагы бир жагдай ушуга байланыштуу Камчыбек Ташиев сөз кылгандан кийин айтып коеюн. Мына Камчыбек Ташиев айтып атат, биз өзбек туугандарга 1 метр эмес, 1 сантиметр жер берген жокпуз дейт. Аны ошол эле мезгилде мына 4485 гектарды берип салдык, суунун астын баарын берип салдык дейт. Муну кандай деп түшүнсө болот? Андан баягы жогорку кеңештин отурумунда жана карталарды көргөзүп, ошондой информация берип калышпадыбы? Дегенде жана Айбаев деген жигит, анан Камчыбек Ташиев. Аны ошол жерде мына граница өтөт деп ошол жерди көргөзүп атат. Аны ошол жерде биздики мурунда экен, тигинде экен деп жана эки кес жайгашкан жерди, дамбаны жана 19,5 гектарды көргөзүп атат. Анан кийин ошондо мен сурап атам. Ушул абдан стратегиялык маанилүү десем, ооба стратегиялык абдан маанилүү дейт. Бүгүнкү күндө бизге таандыкпы десем, бизге таандык дейт. Чек ара ушул жерден өтөт, аны талаштыкпы десем, ооба талашсыз дейт. Анан кийин карап көрсөңүздөр, анын өзүнүн сөзүнө өзү карама каршы келип тескери кетип атпайбы? Вообще түшүнүксүз болуп атат да.
мен ойлойм, стратегиялык жактан алганда Камчыбек Ташиев мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы, вице-премьер-министр. Анан кийин ошол эле кезде мамлекеттик жана делимитация, демаркация комиссиясынын төрагасы. Ушул жер менин оюмча абдан туура эмес болуп калган. Бир адамдын колуна ошончо бийликти, ошончолук мүмкүнчүлүктү топтоп бербеш керек болчу. Эгерде биз мамлекеттин келечегин ойлосок, кызыкчылыгын ойлосок. Анан бүгүнкү күндө чек ара боюнча ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ким чечип атат? Жалгыз Ташиев. Даже Садыр Жапаровдун үнү угулбайт. Кандай чечим кабыл алып атканы билинбейт. Анан кийин мына баягы жогорку кеңештин отурумунда да көрдүк го. Ачык айкын эле депутаттарга басым жасалып атат. Коркутуу, үркүлүүлөр болуп атат. Мына даже бир нерсе ошол жерде мына жогорку кеңештин жыйындарынын баардыгы түз эфирде элге ачык айкын көргөзүлүп атты эле. Баягы болсо бүт баары өчүп чыктады дагы мамлекеттик коопсуздук комитетинин бир гана камерасы тартылды. Жогорку кеңештин жыйындарын тартыш үчүн спикердин уруксааты керек. Ошол жерде мына Чыңгыз Айдарбеков айта албай койбоду, уруксаат барбы жокпу, же уруксаат бердиби жок, ошону айта албай койбоду. Мунун баары ошо күч менен басым жасап аткандыгынын белгиси деп мен эсептейм. Эртеңки жыйында булар кандай максат көздөп атат? Мынакей биз баардык макул болбогон кишилердин баарын чогултуп алып, макул кылдык дегенби, же тескеринче биздин суроолорго мындай жооп даярдап атышабы? Жок, бул стратегиялык эмес, жок, бул мурун эле чечилип калган жерлерди саясат кылып атат деген мен аябай күлгүздүрөт да, анткени себеби мурун чечилип кала турган жер болсо, бүгүн биздин коңшу мамлекет бизден сурабайт болчу да. Анан булардын риторикасы биз бул документке кол койбогонго жол бербейбиз деген нерсеси абдан мындай угрожающий эметилип аткандан, булар эмне кыл башыңа туруп алсаң дагы бул берилет, бул уже чечилген маселе дегенге алып баратышабы? Ошондой боло турган болсо, анда бул кандай болуп калат? Ритайым, мен ачыгын айтайын. Эртеңки чогулушту эмне үчүн Байсалов уюштуруп жатканын мен түшүнбөйм. Байсаловдун чек ара маселесине эмне тиешеси бар? Ал жердеги пенсия, пособие, башка маселелер менен жардам, гуманитардык жардам деди баткенмен алектенип эли кандай жашап атат? Кышка аман эсен киришеби, отун суусу барбы, тамак ашы барбы деп ошо менен алектенбейби? Чек арага эмне тиешеси бар? Вообще түшүнбөйм. Анан кийин сага жазган постунда окудум. Ритайым, эртең келип давай көрүнгөндү сөздү айтып башты ооруткпагыла. Биз чечим кабыл алдык, биз ошону аткарабыз. Атадан билгениңерди кылгыла дегендей маанилде жазыптыр. Ата турган болсо коомчулук чогулуп эле кете берсин, жаза берсин, кол кое берсин, ишке ашыра берсин. Аяк эмне менен бүтөөрүн биз эскертип атпайбызбы? Токтоткула деп атабыз. Анан кийин Эдил Байсалов ошондой активный болуп эртең чогулушка алып бара турган болсо, мен билбейм, анда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев катышпаса, бул жерде фикция болуп калат деп ойлойм. Анткени бул маселе менен алектенген адам суроо жоопко менен болушу керек да. Анан карап көрсөңүздөр, баягы эле катаны кайталап атышат. Эмне үчүн коомдон, элден жаап жашырып, билгизбей чечкен атышат. Алар мына коомчулукту чогулттук, сүйлөштүк, мына балким мына 200 киши катышат деп атат, бир 20 кишидей оппозицияны чакырып койгон 180 кишини кыйкыртып, колдойбуз, тимеле туура кылып атасыңар, тимеле өмүрүбүздө мындай жакшылыкты көргөн жок эле, стратегиялык объективдүү өткөрүп бердик, тимеле акылдуулуктун тимеле туу чокусу деп айтып турган атышабы элге. Элди алдай албайт да. Өзгөчө мына көзгөнгө бардык, элдин жаалын көрдүк да, настроениясын көрдүк да. Ошол жерде мына канча күндөн бери укук коргоо органдарынын кызматкерлери ар бир үйгө кирип, ар бирин коркутуп, үркүтүп, мынтип салабыз, тигинтип салабыз деп деметкен элдер ачык эле айтып атты. Бирок элди бир маселе менен коркутсаң, калган 100 маселе менен коркута албайсың. Андай коркуткандардын далайын көрбөдүкпү? Элди кыргыз башка бирөөлөрдү коркутса коркутат, бирок кыргызды коркута албайт. Өзгөчө ата бабасынын каны төгүлгөн жерди коргоп атканда
эч нерсе кыла алышпайт. Булардын тагдыры абдан кайгылуу өтөт. Эгерде элдин толкунданганын суроосун эске албай эле тебелеп деп кете берсе, мен билбейм кандай булар үчүн бүтөөрү. Ошондуктан эртеңки чогулушта ушундай эле өңүт менен кете турган болсо, коомдогу чыңалуу огош бетер күчөйт. Анан мен эми коркутпай, үркүтпөй эле коеюн, бирок бул маселе революциянын астындагы кырдаалды түзүп коюшу мүмкүн, толук мүмкүн. Агай турбай иштесе, анда элдин суроо талаптарын эске алуу менен чечим чыгарыш керек. Ал кандай чечимдер? Биз болсо бирден кыймылы баягы бердик. Биринчиден, бул маселени кароону токтотуп туруш керек. Өзбек тарапы түшүндүрүш керек дагы, убактысын чоюп, баардыгын эсептеп чыкмайынча токтотуп туруу керек. Буга чейинки болгон сүйлөшүүлөрдүн баарын токтотуп туруш керек дагы. Анан элдин талабын эске алуу менен пайытатна бул маселелерге кириш керек. Бирок ошондон мурун дагы мен эртең чогулушта барганда дагы чыгып сүйлөйм деп ойлоп жатам. Ал жерде дагы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке бере турган менин конкреттүү суроолорум бар. Эгерде ошолор суроолордун баарына жооп ала алсам, ынана тургандай, анда мен элге, коомго түшүндүрүп айтуура экен дейм. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мен дагы, биздин кыймылдагы активдүү коомчулук, жергиликтүү эл дагы бирөө дагы ынана турган суроо алган жок. Тескерисинче тебеленип, тепселип, кордолуп, көрүнгөн жаман сөздөр менен шыбалып келатабыз бардыгыбыз. Бирок биз буга терикпейбиз. Анткени биз өзүбүздүн жеке кызыкчылык үчүн күрөшүп аткан жокпуз. Биздин мекенибиздин, мамлекетибиздин тагдыры чечилип атат деп ойлойм. Агай, ушу парламентте жыйын болгондо Ташиев тараптан мындай ачык эле бизге айта баштады да, мынакей кыргыз тажик чек арада ушундай согуш болуп атат. Азыр Өзбекстандан дагы согуш ачылса, биз көтөрө албайбыз эки фронтту депчи. Ушундай абалда Өзбекстан Кемпирабад маселеси боюнча бизге согуш жарыялаганга же кандай бир чагымчыл жасаганга негиз барбы? Дегиле же биз бир нерсени түшүнбөй атабызбы, же чын эле тигилер согушуп алсыз болуп атканда биз бияктан келе калып туруп Кемпирабадты жулап алалык дегенге мындай негиз барбы ушундай коркконго? Анткени баарыбыз деле кичинекей балдар дагы эле коркутуп атат да. Ритай мындай да, эми биз баарыбыз ата энебиз да. Кичинекей балдарыбыз кичинекей кезинде баягы жатып да дейсиң да, уктабайм дейт да. Анан кийин бокочо келатат, жат азыр бокочо келатат дейт да. Ошондон балдарыбыз баягы көзүн жумуп жатып калчу эмес белек. Мен ошо Камчыбек Ташиевдин ушу кылганда баягы бокочо келатат деп элди коркуткандай көрөм да. Эгерде Кемпирабад суусактагычы стратегиялык объект катары биздин колубузда болсо, Өзбекстан бизге эч качан кыр көргөзбөйт, согуш ачпайт. Анткени алардын Фергана өрөөнү 2 миллион гектары, бир канча ондогон миллион эли бизден көз каранды болуп калат. Анан биз менен тынчтыкта жашаганга, кызматташтыкка келгенге алар абдан кызыктар болуп калат. Ошондо өзбек туугандарыбыз менен биз абдан меймандостукта, тынчтыкта жашайбыз. Мына ошо рычаг. Эгерде биз ошол рычагды берип салсак, эртең өзбек туугандар бизде адам ордо көрбөй каларында деле көзүм жетип турат. Анткени биз аларга таасир этчү рычагдан ажырап атпайбызбы? Анан кийин жана жерлерди алгандан кийин өзбек туугандар өзүнүн мыйзамынын негизинде башкарышат да. Анткени суусактагычылар өткөндөн кийин алар муну особо важный государственный объект деп табат дагы, аларды кайтаруусу өзгөчө режим көтөрөт. А өзгөчө режим бул сөзсүз тикедек тор менен тартуу, жана куралданган аскерлерди коюу, техникаларды жайгаштыруу, анан кийин ага жакындап келаткандарга эле эскертпей ок атууга мүмкүнчүлүк болот. Ошондон сен балык кармаганы келип атасыңбы, мал сугарганы келип атасыңбы, алар үчүн эч кандай роль ойнобойт. Алар айтат, бул биздин мамлекеттик өзгөчө маанилүү объектибиз. Бизде кайтаруунун өзгөчө режими бар. Коркунуч туудурулса, биз аны сразу эле ок чыгарабыз. Анткени келаткан адам террористпи же эмнеби биз кайдан билебиз дейт да.
Ана биздин закондор мындай, сен море кызымдан ары көрсө өзгөрдүн законуңар менен жашагыла десе, биз эмне деп аларга жооп айта алабыз? Эч жооп айта албайбыз да. Анткени болгондо чактардын баары биздин колубуздан кетип калган. Келишимдерге кол коюп бергенбиз. Ал эртең Өзбекстан ал келишимдерди өзүнүн кызыкчылыгына каалагандай пайдаланат да. Биздин кызыкчылык үчүн пайдаланмак беле. Анан тим более айтып атасыз, мына бир топтон бери суу тартыш болуп, көп водохранилище толбой атат деп атат. Водохранилище толбосо дагы жада 900 горизонталь менен чек ара өткөрүп атпайбы? Толсо да, толбосо да 900 горизонталь менен өткөрүп атат. Анан кийин ошо өзбек туугандардын өзлөрүнө суу жетпей атса, анан бизди мал сугарганга, насос менен суу чыгарганга ошолор уруксат берип коймок беле, тозуп алгандан кийин. Мунун баары баягы жаш баланы алдагандай эле болуп атпайбы? Ошондуктан мекендештерибиз ушу ар бир аргументти баардыгын кылдаттык менен калыстап карашыбыз керек да. Биздин мамлекетибиздин, биздин эли, биздин кызыкчылыгы эч кандай убактылуу бир кандайдыр бир кызыкчылыктарга алмашылбаш керек. Агай, акыркы суроолордон болсун, ушу эмеге курултайга барганда биздин аттуу баштуу эле агайларыбыз эл аралык сотко Бириккен Улуттар уюмуна берсек биз утулабыз деп бийлик тараптын бир сөзүн акырын чыгарып кетти да. Мен ишенем, ушу эл аралык уюмдар келгенде алардын иликтөөсү дагы документтерди карап, ар бир документтин качан пайда болгон, кайсы келишимдер аткарылган деп аябай дыкат карашат деп ишенем. Анткени себеби ушу буунун 38 мамлекет 19 маселе чечилген экен, 19 кейс бар экен. Ушу чек арада талаш тартыш болгондо сонун чечип берип, баягы чыр чатакты чечкен да. Анан биз бүгүнкү күндө чын эле ушунчалык позициябыз күчтүү эмеспи? Биз утулуп кала тургандайчы. Эгер ушундай кыргыз-тажик чек арасы боюнча биз чечишкенге даярбыз деп алар өздөрү сунуштама берди да. Кыргыз-өзбек чек араны деле чечкенге эмне үчүн болбосун, эмне үчүн ошол генерал агай биз утулуп калабыз деп мындай акырын бир туура эмес багытты көрсөтүп койду да. Эми, конечно, ички мотивациясын мен билбейт экенмин, бирок мен өз карашымды айтайын. Бул чек ара маселелерин чечүүдө механизмдерди мен эки багытта карап көрсөк деп атам да. Биринчиси өзүбүздүн мына коңшу мамлекеттердин ортосундагы келишимдер. Анан биз кирген чогуу болгон уюмдар. Бүгүнкү күндө мына ОДКБ, ШОС, СНГ, Евразес, ошолор болуп атпайбы? Анан ошол биз эки тараптуу, анан көп тараптуу болуп ушул уюмдардын алкагында кол коюлгандар канчалык таасирин тийгизди? Мына эки жолку акыркы 2 жылда болгон эки согушта көрдүк кандай таасир бергенин. Значит, таасири абдан төмөн экен. Анткени бир да механизм иштеген жок, бирөө дагы сурап да койгон жок деп койсок болот болуш керек, Даже көңүл айтып койгон жок го, кээ бир стратегиялык өдөктөштөрүбүз. Анан мына бүгүнкү бийликтин, мына бүгүн коргоо министринин заявлениясын мен окудум, пресс-конференцияда айтканын. Абдан стратегиялык ката кетиришти. Абдан туура эмес иш жасашты. Ушу Тажикстан менен Кыргызстандын ортосуна ОДКБнын аскерлери келип турсун, ошолор кайтарсын дегенде, эки жакты бөлүп турсун деп. Ошол бизге эки жолу агрессия болуп атканда, жүздөгөн жарандарыбыз, миңдеген адамдарыбыз өлүп, жарадар болуп, жүз миңдеген адамдарыбыз качып атканда, ошол ОДКБ кайда жүрдү эле? Бизге агрессия болуп, анткени биз да ошонун мүчөсүбүз да. Ал мейли Өзбекстанга айтканда каршылык көргөзсө эметпей эле койсун, туугандар токтогула дегенди айтып койгонго жараган жокпу? Экинчиден, ошол Тажикстан бизге эки жолу агрессия жасап, биздин элибизге кол салып, кыйратып, талкалап атканда, былтыр да, быйыл да, экөөнөн тең кийин ушу Тажикстандын президенти Путинден орден албадыбы? Эмне үчүн, эмне кылган баатырдык үчүн алды? Мына былтыр апрелде кол салганда алган, быйыл мына сентябрда кол салганда да алды. Анан формулировкасын карап көрсөңөр, ошо сыйлыкты берип атканда, деги аны алды, коопсуздукту камсыз кылгандык үчүн дейт. Демек бизге кол салгандык үчүн экен да. Анан ошол эки бизге болгон агрессияны колдоп, ошо кол башчыга орден берип аткан тарапка биз кантип ишенебиз? Кантип ошолордун аскерлерин алып келип коебуз? Кичинемелерин иштетпейби?
Мен башка возмущениеден башка сөз айта албай атам да, кантип ошолорду алып келип болот. Анан кийин андан тышкары мына Армения менен Азербайжандын ортосундагы кагылышты кантип регулировать эткенин көрдүк го. Мына Азербайжан туугандар дагы, Армян туугандар дагы айласы кеткенде эл аралык уюмдарга кайрылышпадыбы. Ошолордун аркасы менен мына Европада сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, мына тынчтыкка эми келе тургандай бир багыт алышпадыбы. Ошондуктан мен жанагы биринчи багытты туура эмес деп эсептейм. Анан экинчи өзүң айткан багыт балким перспективасы абдан жакшы. Анткени дүйнөдө ООНдун астындагы Европадагы уюмдардын комиссиялары ондогон мамлекеттерде дүйнөдө, ошонун арасында Азия мамлекеттери бар, Африка мамлекеттери бар. Болгондучулардын баарын токтотуп, аларды эки жака үстөлгө, сүйлөшүп турган үстөлгө жайгаштырышып, документтерин бүт көтөрүп, анан ошолорду эң акыйкаттык, калыстык, мыйзамдын чегинде чечип бергенде, ошо эки тарап тең макул болуп, ошо чек аралар ошолор айткандай чийилип берилбеди. Демек чечсе болот экен да. Анан кийин биз ошо жанагындай күмөндүү жактарга суранбай, өтүнбөй, багынбай керек болсо, жанагындай калыс, акыйкат эл аралык уюмдарга кайрылганыбыз абзел го. Рахмат агай, бүгүн ушундай маанилүү суроолорго жооп бердиңиз. Мен ишенем, эртең угуудагы мындай туура багытта өтүп, элдерге маалымат бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенелик. Анан акырында негизи ушу Кемпирабад маселеси Кыргызстандын коопсуздугу, келечеги ооп чечилип каларына мен ишенип, сизге маалымат берип, түшүндүрмө бергениңизге миң мертебе ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерде ден соолукта болуңуздар. Негизгиси мамлекетибизде, элибизде тынчтык болсун. Сүйүктүү мекенибиздин бир карыш жери четке кетпесин. Рахмат. Эгерде биз ошого жол берсек, анда биз кийинки муундарыбыздын астында абдан чоң күнөөлүү болобуз. Рахмат агай.